Саламатсыңарбы балдар? Балдар, мен силер менен көгүлтүр экранынын алдына кайрадан жолугушатканыма абдан кубанычтуумун. Экрандын алдында ыңгайлуу отуруп, бүгүнкү сабакка көңүл бөлгүлө. Биздин бүгүнкү сабакта өтө турган темабыз жыныстык жол менен жугуучу оорулар, кишинин иммуно жетишсиз вирусу деген эмне же болбосо бул СПИД деген эмне, мына ушул боюнча кеңирээк түшүнүк алат экенбиз. Биз бүгүнкү сабактын жүрүшүндө көбүрөөк токтолобуз. Бул жыныстык жугуштуу оорулардын түрлөрү менен таанышабыз. Андан кийин жыныстык ооруларды козгогучтар жана гигиеналык эрежелерди сактоо ыкмаларын аныктайбыз. Андан кийин кишинин иммуно жетишсиз вирусунун келип чыгуу себептери жана алардын белгилерин окуп үйрөнөт экенбиз. Бүгүнкү күнгө чейин биз балдар бардыгыңардан эсиңерде болсо керек, бул көбөйүү жана көбөйүүнүн формалары боюнча таанышканбыз. Андан кийин ушул көбөйүүнүн негизинде пайда болгон түйүлдүктүн өсүп, өөрчүп жетилиши, бала төрөлгөндөн кийинки баланын жетилүү мезгилдери боюнча таанышканбыз. Ал эми биз бүгүн болсо ушул жыныстык органдардын оорулары кантип пайда болгон жана ал оорулардын кандай түрлөрү бар? Бул оорулар эмне себептен жугат? Мына ушул жыныстык жол менен жугуучу ооруларга гонорея, сифилис оорусу, трихомоноз, хламидий жана герпес, СПИД же болбосо биз муну кыргызча кишинин иммуно жетишсиз вирусу деп айттык. Мына ушул оорулардын баардыгын тең жыныстык оорулар же болбосо муну биз венерикалык оорулар деп карайт экенбиз. Мына ушул оорулардын кээ бирлери менен силерди мен тааныштырып кетейин. Бул оорулар кайдан пайда болду жана алар ооруганда адамдарда кандай белгилер пайда болот? Мына ушул белгилер пайда болгонун эгер байкап калсаңар, силер каякка барып кайрылышыңар керек. Мына ушул боюнча түшүнүк алалы. Анда бул ооруларды козгоочу ар кандай бактериялар, вирустар жана мите жаныбарлар бар. Мына ошол козгогучтарга биринчи болуп, мисалы үчүн, бактериялар же болбосо бул ушул гонорея жана сифилис деген венерикалык ооруну жугузуучу бактерия гонокок жана ак трепанема деп аталат экен. Мына ушул гонорея жана сифилис оорусуну менен ооруган кезде адамдарда ар кандай белгилер пайда болот жана бул оорулар биринчи, экинчи, үчүнчү баскычтуу өтөт. Андан кийин дагы мына ушул венерикалык ооруларды козгоочу бул муунак буттуу мителер же биттер, муну биз педикулез деп коебуз. Демек, бул жыныстык органдарда жыныстык катнаш аркылуу жугуучу мите болуп саналат экен. Бул бир эле жыныстык органдарды жабыркатпастан, бул адамдын ошо өздүк гигиеналык эрежени сактабоодон анын түк чыккан чачтарында же болбосо ошо түктүү жерлерине да жугушу мүмкүн. Мындан башка дагы ушул 20-21 кылымдагы абдан коркунучтуу вирустук оору, бул вирустук оору эң биринчи кишинин иммуно жетишсиз вирусу же болбосо ВИЧ вирусу деп коебуз. Жана ошондой эле вирустук ооруга герпес же болбосо бул жыныстык органдын учугу деп аталат экен. Мындан башка дагы бир клеткалуу жаныбарлар трихомонада жана хламидиоз болуп эсептелет. Мына ушул оорулар менен адамдар жабыркаса, бул сөзсүз түрдө бул оорулардын өзүнүн белгилери келип чыгат. Мисалы үчүн, биринчи гонорея же сифилис оорусу менен ооруп калса, анда бул адамда биринчи жумада бул инкубация мезгили деп аталат. Бул инкубация мезгилинде көп деле адамда бул оорунун жуккандыгы билинбейт. Бул албетте жыныстык органдар аркылуу, жыныстык катнаш аркылуу жугат дедик. Мына ошол оорулардын пайда болушунда сифилис жана гонорея оорусу менен адам ооруп калса, анда бул бактериялар адамдын организминде бир жумага чейин көп билинбей жүрөт дагы. Андан кийин биринчи жумадан кийин үчүнчү жумасына чейин бул, мисалы үчүн, сифилисти алып карай турган болсок, биринчи баскычтагы белгилери пайда болот. Бул биринчи баскычтагы белгилеринде мына ошол жыныстык органдарында кандайдыр бир кычышуу пайда болот. Ал кычышуудан жара пайда болот. Ошондой эле жагымсыз жыт менен сары ириңдүү суюктук бөлүнүп чыга баштайт дагы. Ал 3 жумага чейин бул белгилер пайда болуп, андан кийин бул белгилер жок болуп кетет. Демек, бул оорунун биринчи баскычы болуп эсептелет.
Ал андан кийин дагы 3-4 жума өткөндөн кийин экинчи баскычында кайрадан кайталанат. Кайрадан кайталанганда бул сөзсүз түрдө дарыгерлерге барып атайын инфекциялык же болбосо ушул тери ооруларын кароочу же болбосо гинекологдорго барып кайрылбаса, бул экинчи баскычында бир эле бул сифилис же гонорея оорулары жыныстык органдарды гана жабырткатпастан, бул башка мисалы үчүн денелерине дагы ошол кызыл тактар, жаралар пайда болуп, темгилдер пайда боло баштайт. Мына бул боюнча мисалы үчүн бул ушул бир эле жыныстык органдарды жабыркатпастан булар башка органдарды да жабыркатат экен. Кээде кичинекей балдардагы ушул гонорея жана сифилис оорусу менен оорукчан болуп төрөлүп калышы мүмкүн экен. Бул кайдан пайда болду деген суроо туулат. Албетте бул эгерде энеси ушул бала боюнда бар кезинде ушул сифилис же гонорея оорусун жуктуруп алган болсо, анда бул баланын денесинде ушул белгилер бар, белгилер менен төрөлөт экен. Же болбосо сифилис оорусу менен бала төрөлөт экен өзү эле. Албетте бул биринчи жана экинчи баскыч менен ооруп жаткан кезде бул дарыгерлерге барып кайрылбаса, бул дагы бир экинчи баскычында 3 жума өткөндөн кийин ал жок болгонсуп, денелеринен тарагансып жок болуп кетет дагы. Ал 2 ай өткөндөн кийин 3-чү баскычында сифилис оорусу кайрадан кайталанып күчөгөн мезгили болот. Бул күчөгөн мезгилинде былжырлуу кемирчекти жеп жок кылат. Башкача айтканда, бул 3-чү баскычында мурундун кемирчегин жеп, бул адамдын мурду жок болуп калат экен. Башкача айтканда, бул бактериялар, сифилистин бактериясы же болсо, бул ошол кемирчекти жеп, чиритип жок кылат экен. Мындан башка дагы мисалы үчүн хламидиоз деген бир клеткалуу жаныбарларды бул жыныстык клеткаларда гана, жыныстык органдарда гана бул оорунун белгилери билинбестен, эгерде бул врачтарга, дарыгерлерге барып кайрылбаса, бул хламидиоз башка органдарга дагы жабырката баштайт экен. Башкача айтканда, силер көрүп тургандай, буттун тамандарында, тамактын ичиндеги тилдин үстүндө, кичинекей тилдин капталдарында дагы бул жаралар пайда боло баштайт экен. Демек, бул венерикалык оорулар башталган кезде сөзсүз түрдө, эгерде ушул айтылган белгилер боюнча силер байкап калсаңар, сөзсүз түрдө врачтарга барып кайрылышыңар керек экен. Сифилис, гонорея, хламидиоз жана трихомоноз оорулары, бул оорулары бир гана ошол жыныстык органдарды, бул кээ бир муундарга дагы жабыркай баштайт дагы. Себептен ошол муундардагы кемирчектерди дагы бул бактериялар жеп, ошол адамдын тизесин, мисалы үчүн согончоктогу ашташкан кемирчектерден турган сөөктөрдү дагы жабыркайта баштайт экен дагы. Бул адамдын басуусу да кыйындай баштайт экен. Бул венерикалык оорулардын белгилерин ушулардын баардыгын байкасаңар, врачтарга барып кайрылсаңар, дарыгерлер өзлөрүнүн, дарыгерлердин берген дарылары менен дайыма силер дарылансаңар, бул оорулардан таза айыгасыңар. Бирок баардык эле венерикалык оорулар айыга берет деп айта албайбыз. Себеп дегенде, мисалы үчүн, бул кишинин иммуно жетишсиз вирусу же болбосо ВИЧ вирусу, бул такыр айыкпаган инфекциялык жугуштуу оору болуп эсептелет. Ал эми баардыгыбызга бул суроо туулат. Бул оору кайдан келип чыкты деп. Бул албетте 20 жана 21 кылымдагы эң коркунучтуу дүйнө жүзүндө тараган эпидемиялык вирустук оору болуп эсептелет. Бул албетте 1910-1930 жылдары окумуштуулар ушул шимпанзенин организмин текшерип жатып, ошондой эле анын канын текшерүү, изилдөө негизинде өзлөрүнө жугузуп алган. Бул албетте ар кандай, мүмкүн шприц менен жууп калган чыгар, мүмкүн дене колунда кандайдыр бир ачык жара болсо, мына ошол аркылуу жууп калганы мүмкүн да. Мына ушинтип биринчилерден болуп 1910-1930 жылдары бул шимпанзени изилдөөдө Африкада биринчилерден болуп бул оору пайда болгон экен дагы. 1959 жылы Африкада 5 адам ооруган адамдар табылган экен. Бирок бул шимпанзелерди ошол окумуштуулардын изилдөөсү боюнча канын изилдегенде, бул шимпанзелердин канынын курамында мына ушул ВИЧ вирусу же болбосо иммуно жетишсиз вирусу мындан 100 000 жылдан бери эле алардын канында кармалып жүргөндүгүн, бирок алар аябай көбөйүп, аларга кандайдыр бир залалга алып келбешин билишкен. Анда бул адамдын гана организминде абдан коркунучтуу экен. Андан кийин бул 1959 жылдан кийин бул Африкадан Американы
дагы элдерге тарай баштаган. Мына ошол Африкадан Америкага тарагандан кийин бүгүнкү күндө бул СПИД менен ооруган дүйнө жүзүнүн 100 өлкөсүнө чейин тарап өтө коркунучтуу миллиондогон адамдарды катталууда. Бул 20-кылымда 1981 жылы силер көрүп тургандай Парижде жана АКШда 5 киши аныкталса, андан кийин 1990 жылы 108 000 кишини дүйнө жүзүндө катталган. Азыр болсо ушул ВИЧ вирусу менен же болсо СПИД менен ооруган адамдардын таралган өлкөлөрүнүн саны 100 өлкөдө бар экендиги аныкталган. СПИД деген бул синдром приобретения иммунодефицит деген сөздөн алынган. Бир эле ошол 100 өлкөнүн ичинен биздин Кыргызстанда кирет экен. Демек 2014 жылы адамдардын ушул ВИЧ вирусун жугузуп алган адамдардын катталуусу 6 миллион калктын ичинен 5337 адамдын ушул ВИЧ вирусу менен ооруп катталышы бул өтө коркунучтуу болуп эсептелет. Биз кандын клеткасындагы иммунитетти жана организмге кирген ар кандай өгөй клеткаларды жеп жок кылуучу антителолорду пайда кылган клетка кандын ак клеткасы лейкоцит болуп эсептелет. Ал эми ушул кандын ак клеткасы болуп эсептелген лейкоциттин ядросуна кирип алып, ал көбөйүп, азыктанып, ошол кандын курамындагы ак клетканы жок кыла баштайт. Башкача айтканда, лейкоциттин санын азайта баштайт экен. Силер көрүп тургандай, бул вирус кандын ак клеткасы болгон лейкоцитке киргенде, лейкоцит менен азыктанат дагы адамдын организминдеги ошол антителолорду пайда кылып, организмдеги ар кандай жугуштуу ооруларга каршы иммунитетти пайда кылуучу клеткаларды жеп жок кылат экен. Башкача айтканда, бул адамдын организмдеги иммунитеттин азайышынан эң биринчи эле адамда ар кандай баскычтагы белгилер пайда боло баштайт. Негизи адамдын организмде ВИЧ вирусу 3 жол менен жугат. Биринчи жыныстык жол менен жугат, экинчи кан аркылуу жугат. Кан аркылуу жугат дегенде бул наркотик сайынганда бир эле шприц менен бир нече адам сайынса, мына ошол кан аркылуу жугат экен. Эгер анын канынын курамында ВИЧ вирусу жуккан болсо, ошондой эле текшерилбеген кан куюлуп калса, мына ошол текшерилбеген кандан дагы жугушу мүмкүн экен. Ошондой эле медициналык аспаптарды таза дезинфекциялабоодон жугат экен. Башкача айтканда, медициналык аспаптарда, мисалы үчүн операция убагында, тишти жулдуруу убагында, педикюр, маникюрлар болгон кезде, тазалаткан кезде ушул кан аркылуу дагы бул кишинин иммуно жетишсиз вирусу же болсо ВИЧ вирусу жугат экен. Мындан башка дагы бул эненин курсагында бала жаткан кезде, эгерде эне ошол ВИЧ вирусун жугузуп алган, же болбосо анын ошол канынын курамында ВИЧ вирусу бар болсо, баланын ушул адамдардын 15-30% ушул энеден жуга тургандыгын аныктаган. Буга мисалы үчүн ошол түйүлдүк кезинде жугуп калгандан бала ВИЧ вирусу менен төрөлүшү мүмкүн, же болбосо төрөтүп жаткан кезде медициналык аспаптардын тазаланбагандыгынан балага жугуп калышы мүмкүн. Ошондой эле бул эгерде эне ВИЧ вирусун алып жүргөн эне болсо, эненин сүтү менен жугушу мүмкүн экен. Демек, бул ВИЧ вирусу бул адамдын организминдеги ак клеткалар менен, башкача айтканда, кандын ак клеткасы менен азыктанып, организмдеги иммунитетти начарлатуучу вирустар болуп эсептелет экен. Кантип жугат жана эмне аркылуу жугат деген суроо туулат. Бул боюнча мен төмөндөгүдөй варианттарды коюп суроо койдум. Демек, бассейнден жугабы, органдарды, ткандарды алмаштыруудан жугабы, же жалпы колдонгон идиштен, сүргүдөн жугабы, дезинфекцияланбаган медициналык аспаптардан жугабы деген суроолорго жооп турат. Бул жооп үчүн 2 вариант берилген. 2 варианттын кайсы варианты бул суроого туура жооп берүүчү вариант болуп эсептелет. Анда кишинин иммуно жетишсиз вирусу кантип жугат деген суроого кандай жооп бере аласыңар? Албетте, бул боюнча бардыгыбыз ойлонуп атат болушубуз керек. Бул суроонун туура жообун мен силерге көрсөтүп коеюн. Бул кишинин иммуно жетишсиз вирусу адамга биринчиден органдарды жана ткандарды алмаштырууда, эгерде медициналык аспаптар дезинфекцияланбаса, жугат экен. Мындан башка эң коркунучтуусу бул жыныстык органдарда жана жыныстык катнаш аркылуу, ошондой эле кан аркылуу жуга тургандыгын мен силерге буга чейин түшүндүрүп бердим.
Албетте бул кишинин иммунуна жетишсиз вирусу негизи эмнелерден жукпайт. Эмнелерге биз көп кооптонбошубуз керек. Адам кучакташуудан жукпайт, өбүшүүдөн жукпайт, идиш аяктан жукпайт, мончо, сауна, душтан жукпайт, сүргү же жүз арчуудан жукпайт жана кийимдерден бул кишинин иммунуна жетишсиз вирусу же ВИЧ вирусу жукпайт экен. Анда бул оору менен ооруганда же болбосо ошол СПИДтин белгилери. СПИД дегенди биз айттык, синдром приобретения иммунодефицитов. Демек бул бир нече жугуштуу оорулардын топтолушунан пайда болот экен. Мына ошо иммунитет бизде эмнеге каршы иммунитеттер бар? Албетте сасык тумоого каршы иммунитет болушу мүмкүн адамда, кургак учукка каршы иммунитет болушу мүмкүн. Адамдын организминде иммунитет күчтүү болсо, ушундай оорулар менен көп оорубайбыз. Полиомиелит оорусу менен, шал оорусу менен жана холера, чума деген оорулар менен адамдар оорубайт. Себеп дегенде бул ооруларга каршы бала төрөлгөндө эле буларга вакцина коюлат. Мына ошол вакцинанын негизинде организмде антителалар пайда болот дегенбиз. Ал эми антителалар болсо ошол лейкоциттерди кармалып жүрөт. Ал эми бул ВИЧ вирусу болсо лейкоциттердин ядросуна кирип алып, мына ошол жерден азыктанып көбөйүп аткандыктан анда бул ВИЧ вирусун жугузган адамда ушул иммунодефицит пайда боло баштайт экен. Мына ушул иммунодефицит пайда болгондо оорусунун 3 баскычтуу баскыч өтөт экен. Мунун биринчи баскычы бул инкубациялык мезгил деп аталат экен. Инкубациялык мезгилде бул жабык түрүндө өтөт. Бул ооруну жугузуп алганда ошол жугузуп алган эле жума же ошол ай эле билинбейт экен. Бул инкубация мезгили 12 айга чейин созулушу мүмкүн экен. Бул биринчи баскыч болуп эсептелет. Андан кийин экинчи баскычында ошол ВИЧ вирусун жугузуп алган адамдын терисинде кызарган тактар пайда боло баштайт экен. Лимфа бездери шиший баштайт экен. Лимфа бездерин биз айтканбыз, бул тизеде, чыканакта. Ушул лимфа бездери каякта жайланышса, мына ошол жерлер шишийт экен. Тамак ооруйт экен, ангина сыяктуу болуп тамак ооруй башташы мүмкүн экен. Баш ооруп, уйкусу келиши мүмкүн экен. Мына ушул экинчи баскыч болуп аткан кезде сөзсүз түрдө бул дарыгерлерге барып кайрылуу керек экен. Эгер мындан да өтүп кетсе, үчүнчү баскычы башталат экен. Үчүнчү баскычында СПИДке чалдыккан мезгил болуп эсептелет. Үчүнчү баскычы бул убакта көптөгөн оорулар менен адам ооруйт. Сасык тумо, кургак учук, терилеринде ар кандай жугуштуу инфекциялык жаралардын пайда болушу. Мына ушул температурасы көтөрүлүп, тердеп, алы кетип, ич өтүп, жана арыктай баштайт экен. Андан кийин 4-чү баскычы башталат экен. 4-чү баскычында бул мээси жабыркап, терилери жараланып, ракка айланып, кургак учук оорусу абдан көбөйүп, адам сүйлөй албай, тамак жута албай калат экен. Эгерде ушул кишинин иммунуна жетишсиз вирусын же ВИЧ вирусун жугузуп алганын бул жок дегенде экинчи баскычында байкап калса, сөзсүз түрдө дарыгерлерге барып кайрылыш керек. Мына ушул дарыгерлерге кайрылуудан эгер корксо, мына ушул оору менен ооруп калдымбы деп кооптонсо же шек саноо болсо, кошумча маалыматтарды жана кеңештерди бул адрестер боюнча, даректер боюнча барып, бул өзүнүн атын, фамилиясын жазбай эле жашыруун цифра түрүндө дагы бул жерлерге барып, кандын анализин тапшырып, анан өзү билип алса болот экен. Эгерде ушул адам ВИЧ вирусун жугузуп алган болсо, эгерде эртерээк дарыгерлерге барып кайрылса, албетте бул өмүрүн 10, 15, 20 жылга чейин дагы узарта алат. Себеп дегенде, мына ушул жугуштуу ооруларга каршы антителаларды жана вакциналар коюлуп турат. Ошондой эле ал ооруларга каршы дары-дармектер берилип турат. Мына ошондуктан эгерде бул ВИЧ вирусун жугузуп алган болсоң, эгерде шектенсең, бул жердеги даректерге барып кайрылып билип, андан кийин атайын ушул жердин өзүндө эле дарылай турган дарыгерлер болот. Ошол дарыгерлердин көзөмөлүндө дарыланса, анда бул ВИЧ вирусун жугузуп алган адамдын өмүрү 10 жылдан 15-20 жылга чейин узарышы мүмкүн экен. Албетте, бул оорулардан сактаныш үчүн эң биринчи ар бир адам өзү гигиеналык эрежелерди сакташ керек. Көрүнгөн
сайынган шприц менен сайына бербеш керек. Эгерде колуңарда ачык жара бар болсо педикюрга, маникюрга барбашыңар керек. Тишти жулдурар убакта сөзсүз түрдө ал жердеги тазалыкты сакташыңар керек. Башкача айтканда, көрүнгөн эле жердеги тиш жулдурган жерге барып тишти жулдура бербестен, ал жердин дезинфекцияланган аспаптарын сөзсүз түрдө текшеришибиз керек. Албетте, ар бир адам өзүнө сак болсо гана андан кийин бул организмди сактай алабыз. Мына балдар, биз бүгүн силер менен ушул жыныстык жол аркылуу жугуучу венерикалык оорулардын түрлөрү менен ошондой эле абдан коркунучтуу болгон бүгүнкү эпидемиялык оору болуп саналган бул ВИЧ вирусунун келип чыгышы жана анын жугушу жана алардын пайда болуу белгилери боюнча тааныштык. Албетте, бул боюнча өзүңөр да изилдеп окуп чыгат болушуңар керек. Ал эми мен ушуну менен бүгүнкү сабагымды аяктайын. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта калгыла.